Саламатсыңарбы окуучуларым? Бүгүнкү сабагыбыз окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 10-класстар үчүн. Бүгүнкү тема этиштердин айкашуусу аркылуу жасалган татаал формалар жана алардын түрлөрү. Татаал этиштин тутумунда турган жардамчы этиштердин кошумча маанилери бирдей эмес. Ошондуктан алар төмөнкүдөй 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси кыймыл аракеттин узакка созулушун билдирүүчү жардамчы этиштер. Бер, тур, жүр, отур деген сыяктуу жардамчы этиштер уюштурулат. Мында кыймыл аракеттин бүтө турган чеги айтылбайт. Мисалы, берип жиберди, тура жөнөдү, отура берди. Экинчи түрү кыймыл аракеттин багытталышын билдирүүчү жардамчы этиштер. Мында бар, кел, кет деген жардамчы этиштер чакчылдар формасындагы негизги этиштер менен айкалышып, кыймыл аракеттин белгилүү бир жакка багытталгандыгын туюндурат. Мисалы, барып келди, айта барды, келип кетти. Үчүнчү түрү кыймыл аракеттин толук иштелишин билдирүүчү жардамчы этиштер. Мында бол, чык, кал, ал, жибер, ташта деген сыяктуу жардамчы этиштер менен уюшулат. Мисалы, карап чыктык, ыйлап жиберди, кайра салды. Чакчыл формасындагы негизги этиштер төмөнкүдөй маанилери боюнча түрдүү келишет. Мисалы, меймандар көпкө күттүрбөй, бат эле келип калышты. Мында этиштик татаал формалар кыймыл аракеттин маанисин күтүлбөгөн жерден тезинен өткөндүгүн билдирип жатат. Ал эми экинчи сүйлөмгө карасак, көп суур иң казбайт, казса да терең казбайт дегендей, алар эптеп эле жардам беримиш болушту. Мында этиштик татаал формалар кыймыл аракеттин жасалма мүнөздө экендигин көрсөтүп турат. Үчүнчү сүйлөмгө көңүл бурабыз. Конференцияга чакырылгандардын айрымдары кечигип келип жатышты. Мында этиштик татаал формалар кыймыл аракеттин узакка созулушун туюндурат. Демек, чакчыл формасындагы негизги этиштер менен жардамчы этиштердин маанилери боюнча бөлүнүшүн айттык. Кийинки бөлүмү этиштин татаал формалардын мындай ар түрдүү мааниде колдонулушу төмөнкүдөй түрлөргө же болбосо негизги маанилик топторго бөлүнөт. Баарыбыз балдар биргеликте кандай түрлөргө же болбосо маанилик топторго бөлүнгөнүн карайлы. Биринчиси кыймыл аракеттин башталышы, өнүгүш баскычын, өтүү процесси менен аякталышын билдирүүчү татаал формалар. Экинчиси кыймыл аракеттин кандайча өтүшүн, жасалма мүнөздө экендигин же аз жерден ишке ашпай калгандыгын, максатка багытталгандыгын, чектелгендигин, созулушун, күчөтүлүшүн, ишке ашууга даяр экендигин сыпаттап көрсөтүүчү татаал формалар. Ал эми үчүнчүсү атоот сөздөр менен этиштердин айкашуусу аркылуу жасалган татаал формалар. Төртүнчү формасы этиш менен
экен, эле, бекен, бейм деген сыяктуу жардамчы сөздөр аркылуу жасалган татаал формалар. Демек, бул этиштин татаал формалардын ар түрдүү мааниде колдонулушу төмөндөгүдөй түрлөргө же негизги маанилик топторго бөлүнгөндөрүн айттык. Кийинки темабызга көңүл бурсак, мында кыймыл аракеттин башталышын, өнүгүүсүн жана аякталышын билдирүүчү этиштик татаал формалар алардын жасалышы боюнча. Биринчиден, этиштик татаал формалардын тутумундагы негизги этиш менен жардамчы этиштер биригип келип, кыймыл аракеттин өнүгүшүн, ар кыл баскычын, ар түрдүү кырдаалда өтүүсүн сыпаттап, модалдык ыңгайлык маанилерди туюндуруп турушат. Татаал формалар негизги этиш аркылуу кыймыл аракеттин өзгөчөлүктөрүн билдиргенине жараша 3 чоң топко бөлүнөт. Кандай топторго экенин биргеликте карайлы балдар. Биринчиси кыймыл аракеттин өнүгүш баскычын билгизүүчү татаал формалар. Булар дагы өз ара 3 баскычты түшүндүрөт. Асы кыймыл аракеттин башталышы. Бсы кыймыл аракеттин өтүү процесси же болбосо болуу процесси. Всы кыймыл аракеттин аякталышы. Кыймыл аракеттин өтүү сыпатын, мүнөзүн билгизүүчү татаал формалар. Булар кыймыл аракеттин төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрүн туюндурат. Биринчиси кыймыл аракеттин узакка созулушун кайталанышы. Экинчиси тез чукулунан же капысынан жасалышын. Үчүнчүсү кыймыл аракеттин кандайдыр бир чекке жетейин деп максатка багытталгандыгын. Төртүнчүсү аз жерден ишке ашпай калгандыгын кыймыл аракеттин. Бешинчиси ишке ашууга даяр экендигин. Алтынчысы жасалма мүнөздө экендигин. Жетинчиси толук ишке ашкандыгын, бүтүндүгүн. Акыркысы дагы бир кыймыл аракетке уланыша жасаларын. Анда эмесе 3-чү бөлүмүнө карасак. Модалдык маанилерди билдирүүчү татаал формалар. Булардан тышкары ыңгай категориясынын төмөнкүдөй татаал формалары бар. Кан эле, чу эле, ар эле, а көрө жана башка. Демек, кыймыл аракеттин өнүгүш баскычын билдирген татаал формаларда кыймыл аракеттин башталышын төмөнкүдөй формалар аркылуу туюндурат. А башта. Мисалы, чогула башта, бара башта. Кийинкиси ып кое бер, алып кое бер, каткырып кое бер. Кийинки татаал формаларды туюндурган ып сала бер. Мисалы, качырып сала бер, бастырып сала бер. Экинчиси кыймыл аракеттин өтүү же болбосо болуу процессин билдирген татаал формалар төмөнкүдөй жасалат. Ып жат. Мисалы, казып жатат, чачып жатат. Кийинки татаал формасы ып отур, жазып отур, айтып отур.
Кийинки татаал формасы ып, жүр. Мисалы, барып, жүр. Басып, жүр. Кийинки татаал формасы ып, келе жатат. Мисалы, билип, келе жатат. Көрүп, келе жатат. Андан кийинки татаал формасы ып, бара жатат. Мисалы, басып, бара жатат. Качып, бара жатат. Үчүнчү түрү кыймыл-аракеттин аякталышын билдирүүчү этиштин татаал формалары. Алар төмөнкүдөй жолдор менен жасалат. Ып, бүт. Мисалы, ташып, бүт. Көрүп, бүт. Кийинки татаал формасы ып, чык. Мисалы, окуп, чык. Көрүп, чык. Кийинки татаал формасы ып, бол. Мисалы, алып, бол. Алмашып, бол. Же болбосо саламдашып, бол. Кийинки татаал формасы ып, кой. Мисалы, алып, кой. Берип, кой. Ып, өт. Мисалы, айтып, өт. Көрүп, өт. Мынакей балдар, карагылачы, биз силер менен этиштердин айкашуусу аркылуу жасалган татаал формалар жана алардын түрлөрү боюнча сөз кылдык. Анда эмесе, бүгүнкү тема боюнча силер менен бышыктоо көнүгүүсүн иштейли. Төмөнкү тексттен өнүгүс баскычтарын билдирген этиштин татаал формаларын белгилегиле. Мына каптал жактан бир жылкы торуну омуроого уруп өттү. Бала камгактай учуп барып, аркы бээлердин үстүнө түштү. Жанталашып, мине калууга үлгүрдү. Астындагы кош колдоп жалынан алды. Ал жылкы үстүнө түшкөн балейден үркүп, кайда үркөт? Калың жылкы ичинде же оңго, же солго бурула албай, же алдыга ашып, же артка кала албай кошкуругу күчөп, денеси дирилдетип, көп менен бирге агып баратты. Демек, бул чакан текстиден балдар эмнелерди белгиледиңер? Өнүгүш баскычтарын билдирген этиштин татаал формаларын белгиледиңер деген ойдомун. Анда эмесе балдар, бүгүнкү теманын негизинде силерге берилүүчү үй тапшырма. Маданияттуулук деген эмне? Моралдык этикалык темада чакан текст түзгүлө. Бирок текстибизде эмнелер болуш керек? Кыймыл-аракеттин ар кыл баскычын билдирген этиштин татаал формалары. Биз силер менен этиштин кандай формалары экенин бүгүн айттык. Алар кыймыл-аракеттин узакка созулушун билдирүүчү жардамчы этиштер. Экинчиси кыймыл-аракеттин багытталышын билдирүүчү жардамчы этиштер. Үчүнчүсү кыймыл-аракеттин толук иштелишин билдирүүчү жардамчы этиштер. Анда эмесе, урматтуу окуучуларым, кийинки сабакка чейин сак саламатта болгула.